Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Антон Чеховдун Кутучадагы адам аттуу чыгармасын окуп чыгарда ар бир адамдын тагдыры сыр сандыкчадагы сырлуу турмуш. Жеке өзүңө алганда жеке өзүңдүн тагдырың. Бир үй бүлөдө жашасаң дагы жан башка, ал башкача. Улуу жазуучу бир каармандын кыймылы менен бүткүл адамзаттын жүрөгү оорусун берген. Сен бир нерсеге аттанарда жалгыз баш турган эместе. Душмандарыңа караганда көпчүлүк учурда жакындарың көп жүрөгүңдү оорутат. Себеби дайыма алар жаныңда жүрөт. Демек күнүгө ар кайсыны айтып жүрөгүңдү оорутушу мүмкүн. Кутучадагы адам колунан келип турганда аны баары жакшы көрүп, жакшы адам болгон. Качан баарынан кол жуганда алгач жакындарына жөк көрүнчү аталган. Эч ким анын кыбыраган ийгилигин күткүсү келген эмес. Ишеничтен кеткен, душмандарынын көзүнө көрүнгүсү келбеген, жакындарынан жанын ала качып сыр сандыкчага сырлуу болуп Кутучадагы адам аталбай калыптыр. Мен муну жазып жатканым Антон Чехов биринчиден Кутучадагы адам катары бул адамдын жүрөгүн чагылдырган. Анткени адам жүрөгү денеге жашырынып алып, эч кимге көрүнбөй ооруйт. Жадаганда дененин эсинде да көрүнбөй сыздап турат. Жүрөктүн ыйлаганын ким билсин. Эмнеге маалымат маданият министри Кайрат Иманалиев качып жүрөт? Анын качкын аталышы Масталык маалымат өкүлдөрү тарабынан аталды. Акыркы күндөрү министр Кайрат Иманалиевке нааразычылыктар күч алды. Өзгөчө өлкө башчысы Садыр Жапаров Олимпиада катышчыларын тосуп алууда байкалган. Анда министр көп сүйлөп, өлкө башчысына сөз бербей, күнгө кактап көпкө күттүргөн. Ал эми өзүнүн айланасындагылардын айтышында былжырап маселе чечмек бир тозок. Жалал Абаддагы Барбы драма театрынын жетекчисин Алабабай Шайы кетсе, соттон утуп алган маданият техникумунун директорун дайындалбай убара болуп келет. Замир Эмилбекбоевдордо алдамчылык көз караш качан пайда болгон? Акыркы күндөрү мындай көз караш күчүнө кирип, күндөн күнгө алдамчылык күч алып барат. Ал күчүн сотторго да көрсөткөнгө жеттиби, жетер жерине жеттиби? Эми алдамчылык көз караштын пайда болушу мурунку жогорку кеңештин депутаты Малиевдин Бишкектеги жеринен башталган. Аталган депутаттын жери Бишкек шаарынын Эркиндик көчөсүнүн кесилишиндеги Чокморов көчөсүндөгү 18 сотук жери болгон. Досун саткан окуянын олуттуусу ушул жерден болгон. Малиев менен Замир Бекбоев экөө жакшы катышта болуп, мамилелерде достукта болот. Ушундай себептен Замир Бекбоев Малиевдин Бишкектин борборундагы жерине көз салып, көз артып келет. Аны Малиев убагында билбейт. Замир Бекбоев ач көздүк менен жерди сурап, ал жерге баардык бизнестик комплекси менен 12 кабаттуу үй салып бермек болот. Анын 30%-ын Малиевге ыйгарат. Ошентип Бекбоев ач көздүгүн ишке ашыруу үчүн Малиевдин артынан калбай чуркап жүрүп, Малиевди ынандырат. Ишенчек Аслан Малиев макул болот. 2014-жылы келишим түзүп, кол коерго келгенде Замир Бекбоев иниси Эмил Бекбоевдин кол коюусун өтүнөт. Замир Бекбоевдин айтышында ал АВИда чиновник болуп иштегендиктен кол койгонго болбой турганын билдирет. Малиев жанында дос болуп, жакын болуп жүргөн Замир Бекбоевго дагы ишенет. Аны иниси Эмил Бекбоевдин көзүнчө уят кылгысы келбейт. 2014-жылы курулушту баштоо боюнча Осо Бабек менен кол коюлгандан баштап 2019-жылдын аралыгында баардык ишке Замир Бекбоев жооп берип келет. Качан курулуш өз убагында бүтпөй, көйгөйлүү чыга баштаганда Замир Бекбоев досу Малиевди көз көрүнө сата баштайт. Малиевге иниси Эмил Бекбоевди салып берет. Мына ушул убакытка чейин Замир Бекбоев ач көздүгүнөн кете албай, досунун жерин тартып алганга чейин иниси Эмил Бекбоевди пайдаланып келет. 2015-жылы курулушту бүтүрөм деген убадасына турбай, 2019-жылы бүтүрүүгө милдеттенме алып, аны да аткарбай алдаган. Ал эми 2020-жылы курулушту кабыл алуу актысына алдамчылык менен Малиевдин колун жазалма жолу аркылуу коюшкан. Замир Бекбоевдин саткындыгы жакын арада токтогудай эмес.